Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу көрөрмандар, кадырман биздин эфирди күткөн урматтуу көрүүчүлөрүбүз, биз бүгүнкү 16-чыгарылышыбызды дагы баштадык. Бүгүн бизге эфирге келген өзгөчө бир инсан бар. Биз эфирге мындай улуу, кичүү, Америкага жаңы келген, Америкага мурда келген бизнесмен, жаңы бизнес баштаган, тракта иштеген, айтиде иштеген, кыскасы Америкада кандай адамдын түрлөрү болсо ошол адам бардык үлгүлөрүнөн бирден үлгүсүн чакырып сүйлөшүп атабыз. Бүгүн бизге эң модник деп койгонсуң, Ассаламу алейкум. Темирлан бир тууганыбыз эфирге келди. Кош келдиңиз. Алейкум салам, кош келдик. Жакшысызбы, ден соолугуңуз жакшыбы, орозоңуз кабыл болсун. Рахмат, жакшы, баары жакшы. Кандай өтүп атат, орозо жеңил болуп атабы? Орозо жеңил. Эфирге көп эле чыккансызбы же биринчи ирет жашооңузда чыгып атасызбы? Чыккан, бирок подкаст сыяктуу болуп атты болтурабы? Подкаст сыяктуу тема биринчи жолу. Мындайга биринчи жолу, Азыр эфирде биз баары окуп атышат. Бул баланын аты Темирлан экен, мындай кийген кийими да фиолетовый, аты дагы фиолетовый экен депчи. Мо GTI Carries деген бул эмне, бул фамилиясыбы деп ойлоп калышы мүмкүн да. Бул жөнүндө түшүндүрүп кетсеңиз башында. GTI Carries бул биз иштеген тармак. То есть бул логистика тармагында иштеп атабыз. Трак компаниябыз десек болот. Менче реклама болуп кетти го. Жок, бул реклама дагы керек го дейм, анткени биякта Geek Network дагы жазылып турат. Ким сиз жаздыңыз беке? Рахмат. Анткени биякта Geek Network'ты дагы жазып кетишиптир да койсун. Биздин медиа партнер Geek Network'ко дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол бизди түз эфирлер аркылуу эл менен байланыштырып жаткан Geek Network деп кечке айтып бергенсиң, Анда биз эфирибизди улайлы, бүгүн мындай мурда ар дайым улуу мундагылар келип, же жаш мундагылар келип, мен алар менен мындай серьезный болуп алып барчумун да. Кетем деппи. Анан бүгүн өзүм курактуу адам келсе, аны менен да мындай тамашалашып, жакшы эфир кылалы деп турган чагыбыз. Америкага келгениңизге канча болду, Тимов аке? Агар экем, мен Америкага келгениме 5 жыл болуптур. Уксаңыз да өлүштүрөбүз. 5 жыл болуптур. 5 жыл болду. 2018-жылы келдик. Уже 2023-түн майында 5 жыл болот экен. Бирок барып турасыз да Кыргызстанга, же бара элексизби? Бара элекмин, иншалла уже бул эмки жыл барабыз. Эмки жыл барабыз. Документтер жакшы болду буюрса. Буюрса. Сизди биз укканбыз, Түркиянын эң сонун мыкты деген университетинде окуган депчи. Кесибиңиз кандай эле, ошол жардам берип атабы? Кесип бизнес болчу меники. Турцияда. Бизнес управление. Бизнес управление окудук. Азыр жардам берип атат десем болот. Азыр эми өзүм бизнесимди өзүм башкарып атам деп койсузбу? Ага чейинки 4 жыл. Негизи мен ушуга көп мындай, балким мен баягы кичине биздин билимибиз аз болгондуктанбы деп ойлой берем да, бизнес башкаруу же бизнес управление деген бул эмне иш кылат деп ойлой берем. Ушуну түшүнүп бере аласызбы? Негизи по профессии университеттен чыгып иштесең, бул ар бир менеджмент да, мисалы үчүн любой компания менеджментте иштесең, же өзүң компания ачасың, бул ушундан жакшы да. Бирок азыркы өзүмдүн иштеп жаткан тармакта бул баягы эле тракистер менен сүйлөшмөй, тракистер жумушка алмай, азыр баарын өзүбүз кылып атканбыз. Эми азыр-азырдан биз да алып баштадык. Алып баштадык да кишилерди. Командаңызда канча киши иштеп атат? 22 трак бар, трак айдоочу бар, анан сейфтибиз бар, анан партнерым бар, анан диспетчер, Кыргызстанда диспетчерлерибиз бар. Эң сонун. Ушул трак бизнес боюнча мисалы үчүн сизге биз бир трак алып берсекчи, эле бизнеске кирип кеткенсиң. Сонун идея деп. Анткени биздин трактардын 10 трак биздики спонсордун трагы да. Мисалы үчүн биздин 10 трак, 4 спонсор бар. Ошонун 10 трагы бар, калганы өздүкү. Анда ушуну менен эфирибиз бүттү деп кетип калгансың, бизнес сүйлөшүп. Эфирибизди улантабыз. Бүгүн эфирибиз кичине тамашалуу болуп атат. Эмнеге дегенде, биздин Темирлан бир тууганыбыз КВНде ойноп жүргөн бир тууганыбыз, ошон үчүн кичине юмор кылып атабыз. Ошол өнөрүңүз кандай? Дагы эле өркүндөп атабы биз? Айымдат айтпайчы деп койчу. Андан да кene беришет го айымдат. Акбар экен менен мындай чогуу жүргөндүктөн тамашалап атабыз окшойт. Улуу бирөө болуп калса дагы, өтө улуу болсоңуз дагы. Өтө улуу 2 жашка да койсо. Тамадачылык менен дагы кес-кесте той алып барып калганыңызды билебиз. Ал дос балдар сураганда, дос балдар айла жок деп койсузбу? Айла жоктон. Негизинен бул жакта мындай тамадачылыкты да өркүндөтсө болобу? Кыргыздар көп экен да. Азыр болот окшойт, бекем, анткени өзүңөр байкагандай 2021-22ден баштап көбөйдү кыргыздар. Көбөйгөнгө жараша той да көбөйдү. Ковидтер да бүттү, анан азыр бүт ачыла баштады. Эми болот бүт баары, Сизге бул кесип негизи кайсыл кесип көбүнчө жагат? Тамадачылыкпы, бизнес управлениябы же футболбу деп коесуң? Эми тамадачылык чын айтканда, эми сиз жакшы билесиз го, беке, мен 2-3 жолу эле той алып бардым, ал жактан сурагандан эле барып досторкун чыгып бердик да. Так андай деле жакпайт экен, чын айтсам, тамадачылык. Ошо футбол эле го дейм, тамаша. Бизнес айтпай. Ооба, азыр бизнес жагып атат.
сонун экен. Анткени ага чейин өзүбүз айдоочу болчук. 2 жыл трак айдадык, трак айдап анан трак айдап эле келип эле анан 2022-жылда балалуу болдук. Балалуу болгондон кийин бизнес баштап. баштап. Бешик болуп экен болсун. Алла разы болсун. 2022-ден бери уже бизнес баштагандан бери жагып атат. Сонун. Кудайга шүгүр. Сиздин дагы биз Инстаграмдан тарыхчалар деп коет го, историяларыңызды көрүп калабыз. Анан сиздин келинчегиңизге да аябай жакшы мамиле кылганыңызды билебиз. Анан биякта көп мырзалар суранып атышат, мындай андай көп жакшы мамиле кылбасынчы депчи. Анткени алар көрүп алып баары айтат экен да, Тимадай болбойсуңбу депчи. Үлгү болот атпайсың. Тесла алып бере албайсыңбы? Негизинен ушундай кантип ушул мамиленин жапжаш туруп, сонун үлгүсүн көрсөтөсүздөр да. Негизи келинчегим менен көп жылдан бери таанышмын. Сегизинчи класстан эле. Бишкектен эле Mail.ru агент бар кезинде таанышып экөөбүз. Бир мектепте окудуңуздар беле? Жок, мен Караколдо лицейде окугам, келинчегим Бишкекте окуган шаарда мектепте. Жөнөкөй мектепте. Караколго жатып алып сүйлөшүп койчусуз. Анын жаңы ачылган Mail.ru агенттен жазып тийишип. Анда таанышайын десем болбой калган. Дос болуп эле жүрүп, андан кийин Турцияга окуган кетип, окуудан келип анан башталган. Мен Америкага келдим. Менден кийин 6 айдан кийин келинчегим келди. Аны атайын сиз себепкер кылып чакырттыңызбы же? Негизи чын айтсам, келинчегим себепкер болду да. Сен тапшырып, мен ага чейин Америкага отказ алгам 2 жолу. 11-класс бүтүп атканда. Жа work and travel менен келгенсиздерби же мындай эле? Work and travel менен келдик. Биринчи жолу отказ алдык студенческий визадан 11-класста. Биринчи курстан кийин Анкарадан да отказ алдык. Анан 3-чү жолу биз алып келдик. Ушу келинчегим себепчи болду, анан артынан 6 айдан келди. 6 айдан, эң сонун. Анан ушул үй бүлөлүк дагы бир суроо болсун. Сиздердин ушул социалдык жашооңузду караганда, мындай тынбай жылына укмуш бир сонун пландарды коюп эс аласыздар да, досторуңуздар менен барып, бул пландарды атайын пландайсыздарбы же болбосо мындай Кыргызстандагы жүрүп эле кеттик көлгө дегендей эле кетип каласыздарбы? Негизи 1-2 жолу ошондой болду. Өткөн жылы мисалы үчүн эме болуп кетти. Эмне болду? Өткөн жылы ошо Майамиге бара турган эмебизде, трип. Майамиге барган биз негизи Гавайиге бармапбыз да коебузбу? Аяк жабылып калып, Майамиге кетип калдык. Карасак, как раз ковид убагы, анан билеттер арзан экен аябай. Бир $30 экен. Ушундай эле. Анан кеттик деп ошол күнү билет алдык. Эртеси күнү таң атып учуп кеттик да. Ошондой күндөр да болду, бирок астынан пландаштырганга аракет кылабыз. Ушундай билет азыр жокпу да койсуң? Бар экен, мен карадым баса, бар экен. Бир мисалы үчүн 1-2 жума эрте алсаң, Майами жактарга, Тампа жактарга арзан экен. Эртең кимдерге убактыңыз кандай болсо барып келели. Чындыгында ушундай нерсени мындай Темирлан байкеден үйрөнүп алсак болот, жашоонун лайфхактары мындай. Эми футболго дагы сурап коелу, мындай спорттук жашооңузду дагы жакшы алып жүрөсүз, формаңызды да жакшы алып жүрөсүз дегендей. Футболго канча убакыттан бери кызыгасыз? Бул жакта чемпионаттарга катышасыздар? Канча жолку чемпионсуңар дегендей. Футболго кызыккан мектептин баарыбыз эле мектеп кезинен баштап кызыгып, ойночук, лицейде ойнодук, Турцияда ойнодук. Анан бул жактан 2019-жылы Чикаго командасы чакырышкан бир жолу. Андан кийин болду деп коем. Курамага. Бир эле жолу ойнодум. Америкадан чемпион болгонбуз бир жолу. Андан кийин мындай ойноп жүрөбүз. Андан кийин каардык. Мен сизди көргөндө мындай, ар бир адамды көргөндө сага ар дайым бүт адам бир сезим тартуулайт экен да. Мисалы үчүн кичине толугураак адам көрсөң, бул боорукер деп ойлошуң мүмкүн экен да. Аркыраак адам көрсөң, же болбосо мындай маанай жок болсо, мындай бул эмнеге эле ушундай деп, мен сизди ар дайым көргөндө жылмаюу жана позитив тартуулап турасыз да. Мунун сыры эмнеде? Сыры жакшы. Армани Exchange деп койсо. Сыры эмнеде? Негизи ар дайым жакшы нотада жүрөсүз да, мындай бир да жолу ооруп атсаңыз дагы күлүп турасыз да. Чоң рахмат байкем. Анын сыры эмнеде болду экен? Сыры негизи өзүмдүн ата-энем дагы мисалы ушундай да. Шайыр адамдар, мисалы атамдын настроение жаман болсо дагы, апамдыкы жаман болсо дагы ушундай күлүп жылмап жүргөн адамдар. Балким ата-энемдерден келген нерсе. Балким ошо сөз айткандай КВН ойноп жүрө берип, ар дайым күлүп жүрө берип, уже калып калгандай улупка деп коем. Инсон азыр балаңызды тарбиялап атасыз, анан ушул келечекте балаңызды кандай элестетесиз? Кандай тарбия берсем дейсиз? Кандай ата болсом дейсиз? Анткени көп убактыңызды бөлөсүз да ага. Ооба, жакшы суроо. Анткени балалуу болгонго чейин ойлонбойт экенсиң бул нерсени. Балалуу болгонго чейин, үйлөнгөнгө чейин өзүңдүн жашооңду эле ойлоп, мисалы үчүн жеке жашооң бир жакта кетип барат. Хайвейде эле мисалы айдап баратсаң, 80 менен айдап коркпой кете бересиң. Балалуу болгондон кийин, үйлөнгөндөн кийин кадимкидей мен бирдемке болсом, үй бүлөмдү мындай эгоист болуп калат экенсиң да. Аларды ойлоп калат экенсиң. Анан Америка жашагандан кийин бул жактан билесиңер, бала кичине өстүрүш оор. Ооба. Кудайга шүгүр азыр кыргыз мектептер ачылып атат. Кудайга шүгүр.
түрк мектеп дагы бар, мындай кичине динге уклон кылган, адал тамак берген. Адал тамак бергендер. Ошол жактарга иншалла беребиз. Кудайым буйрса берип, анан болушунча көбүрөөк көңүл буруп, үлгүлүү ата эне болгонго аракет кылабыз, Кудайым буйрса. Кудай буйрса. Дагы кандай өнөрүңүз бар баягы футбол, КВН? Комуз ертип төкмөтүп. Айтчасың да койсуң. Мен сизден суроо сурамасам болобу, Бареке? Мен ошо карасам баары сиз сурайт экен, сизден сурабайт экен эч ким да. Азыр кичине акча жок болуп атат. Андай ойлоп койсун. Биринчиден суроо сурагандан мурун албетте. Алла разы болсун сизге, Барекем. Чын мисалы үчүн Кыргызстанда юбилейиңизди калтырып, ишиңизди, жумушуңузду калтырып, биринчи жыл эмес, экинчи жылдан бери тынбай келип атасыңар. Ушул жакта жүрүсүңөр деп койсун. Ооба, чын эле мактап жүрүштүр. Ар бир адам менен отуруп сүйлөшүп, андан кийин ифтарлар болот. Ар бир ифтарда Барекем чыгып комузун кармалып, бизге поэзиясын болобу, ырым болобу. Биз ифтар кылып атсак деп койсузбу. Биз тамак жеп отурсак да. Чын жүрөктөн Алла разы болсун сизге, Бареке. Анан суроом болсо, деп коюмбу. Качан эфир бүтөт деп койсун. Кетпелик бетип. Жок, тамаша. Суроом мурас тууралуу, мисалы сизге таныктырабы? Сиздики ошол ырдыккан сайын, мисалы үчүн бизде ар бир кыргыздын элинде жүрөгүндө патриоттук сезим болот да. Ошол ырдын чыгарылышы кандай, мындай камчы чыгардыңар эле. Особенно башында дейсиңер го, ошону деле мисалы шедевр да. Ооба, өзүнчө эффект. Ошол каяктан келди, илхом эмне болуп келди, ошону бир айтып берсеңер. Экөөбүз атайын даярдалып алгандай болуп калдык окшойт бул жагы. Бирок мунун баары негизи бизге бөлүнгөн убакыт дагы кичине соңуна келип баратат, бирок теманын суранычы дагы, суроосу дагы аябай жакшы болду. Негизи мурас деген сөздү мурда билесизби, көп деле колдонуучу эмес да, мында көп адам колдонуучу эмес. Анан биз негизи Мирбек Атабеков мырза ушул жазгандан кийин анан мурас деп айтсак дагы атына дагы көп ойлонду да, мындай башкача ат кылсакпы дегендейчи. Анан ушундай кылып элек жакшы болот деп көрсө адамдан, муну изилдеп көрсөм 3 нерсе мурас болот экен да. Биз бул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин бул кандай, бул дүйнөдөн өткөндөн кийин айтылчу сөз экен да, бул мурас болду депчи. Бул биринчиси эмгек экен да. Мисалы үчүн биз бир мектеп салсак же болбосо бир машинаны ойлоп чыгарсак, бир сон трак ойлоп чыгарсак, ошол биздин мурасыбыз экен да. Андан кийин экинчиси илим экен да. Мисалы чубак устазыбыз илим калтырды. Азыр эмне суроону айтсаң, YouTube'га кирип ошонун баарына жооп бар. Үчүнчүсү биздин балдарыбыз экен да. Ошол биз дүйнөдөн өткөндөн кийин биздин аркабыздан сооп жибере турган ушул 3 нерсе мурас болот экен. Анан мен ушул мурасты карадым да, анан биздин ата бабаларыбыз бизге эмнени мурас калтырган деп туруп, анан ошо бир ырга камтыган аракет кылдым. Бул жакта биздин эң биринчи эле Манас эпосубуз биздин мурасыбыз туурабы. Ошол жактан бириң кеттиң алыска, бириң жарап намыска деген жери мисалы үчүн Манас эпосуна калып кайрылсаңыз, жана бириң кеттиң аңайга, бириң кеттиң Алтайга, бириң кеттиң аңайга деп ушундан ошону алынган да, просто интерпретация кылып биз ушуну алганбыз. Аны кийин замани акындар мындай кылганда, уулуң кетти Кырымга, кызың кетти Урумга, кызың кетти Урумга деп ушинтип ырдашкан да. Ошону эле мен аны азыркы заманга ылайыктап койдум да, 21-кылымга жана бириң жарап намыска депчи окшоштуруп, анан жанагы деген жери бул Манас эпосунан элечи. Дегенден ушул жактан келгенин да. Андан кийинки экинчи тарых биздин Барсбек. Биз тарыхта Манас, андан эле Барсбек. Бул жана рух эме Орхон Рун жазуулары деп коет. Энесайдагы балбал таш эстеликтери. Бул жак бул сап мындай кетет. Ташта изи калган кыргызымдын деп атпайбы? Ташта изи калган, көрүсүзбү? Ташка тамга баскан кыргыз дейт да. Биз ташка Орхон Рун жазууларын саймалуу таш, мисалы үчүн Казармандагы ошонун баары сактардан бери келген, Чолпон атада бар, ошонун баары чегерилген, тарых камтылган. Андан кийинки биздин мурас калтырган биздин эгемендүүлүгүбүз. Ачыгын айтканда бизге независимость дейт го, ошол эгемендүүлүктү берген биздин 37-38 жылы репрессияга дуушар болгон Касым Тыныстанов, Тазабек Саманчин, Ишеналы Арабаев, Төрөкул Айтматов дегендей аталарыбыз бизге өзүнүн өмүрүн берип, ошол мылтыкка каршы туруп, өлүмгө, ажалга каршы келип, анан өзүнүн өмүрүн берген. Ошолорго мындай деп Курманжан энебиз Алымбек Татка мисалы башы кесилип кетип атпайбы? Ормон хандардын өмүрлөрү бул жака эгемендикти энчилеп өмүрүн берген бизге канча адам деген сабы
ошол жерде камтылган. Анан башка баатырлардын да бүт өмүрлөрү камтылган. Мисалы үчүн арнаган ганаң эй элине чындап өчпөс эмгекти деп. То есть өчпөс эмгек калтырган аябай көп. Бүйсара Бешналиева, Чыңгыз Айтматов, Алыкул Осмонов, Алы Токонбаев, Мухай Элебаев санай берсең бүт залкарларды ушул сапка камтыдык эле. Анда ушул сөзүбүздү кур калтырбай ушуларды Тима экөөбүз ырдап берели. Тима жана а деген жерин жакшы айтат экен, ушуну сиз айтып туруңуз, Айтамын ганаң эй ой сонун атадан гана калган мурасты кичине мындай күлүп алсам ылдый болуп калыптыр да жаңырып заман эй жаңымың баба салтын улантты намысын бийик сактаган элди ошону тыңдап жүрөктүн дейт да. О кадырын туюп барктанам мен, эч тарыктан өчпөй жыл өтсүн. Агайратынан жамбаган, калың элди барктаган, эгемендикти элчилеп өмүрүн берген бизге канча адам Ташта изи калган кыргызымдын бириң кеттиң алыска, бириң жарап намыска, бириң жетип жылдызга, бири-бириңден калышпай. Бүгін сен мақтап қойсаң толқыннан кетіп аябай жакшы дагы аракет кылган окшойт. Тима, Кудайым сенден разы болсун. Ушул Чикагодо бар Тима деп билишет. Комьюнитиге келип качан көрбө, ушул Тима аракет кылып, атка жеңил, тайга чак дегендей ушул бардык жакка чуркап өзүнүн кызматын кылып, ушул элибизге, кыргыз элибизге динибиз жетсе экен, тарыхыбыз жетсе экен, сөзүбүз жетсе экен. Тима өзүңүздөр көргөндөй кичине орусча алышпала да, бирок азыр кыргызча алыш болуп калган да. Мурда орусча алыш болчудай сезилет да. Азыр кыпкыргыз болуп калган. Тима, Кудайым сага ден соолук берсин. Ушул баштаган GTI Careers деп аталган силердин компанияңар өсүп, өнүп, гүлдөп, ушул Америкадагы монополия болула деп айткым келбейт. Монополиялык жалгыз гана жаратканда болсун, монополия өзүндө болсун. Силер болсо чогуу ушул Америкадагы кыргыз бир туугандар менен бирге ошолордон артта калып калбай, ашып кетпей, гүлдөп, өнүгүп, өсүп, анан өлкөбүздү да унутпай, негизи айтат го, өзү тойгон адам анан өзгөгө жардам берип баштайт дейт экен. Өзүңөрдүн бүт максатыңарды аткарып, ишиңерге жетип, өзүңөр атык айткандай темирлан дегендей, башыңды темирден кылсын деп коет экен да ата-бабаларыбызчы. Башын таштан кылсын деп коет экен да, эч оорубай ушундай катуу болсун деп, бийик максаттарга талпынып жетип, улам бир тоого чыкканда кийинки тоо көрүнөт экен. Токтоп калбаш керек экен, ошо улам кийинки тоолорго чыгып, бийиктей беришиңе мен чын жүрөктөн тагалык кеңешимди айтып сага жакшы ийгилик каалайм. Анан эфирибиздин соңунда сага бир эркин микрофон суналып, жалпы Кыргызстандагы бир туугандарыңа, жакындарыңа, алар көрүшөт да, сөз ушу Тима чыгыптыр, анан эмне сүйлөдү экен деп баарына салам айтып, Ороз айы менен мусулмандарды куттуктап койсоңуз болот. Дагы бир ирет ассаламу алейкум. Урматтуу Чикагодо эле жалпы мекендештер, Америкада болобу, Кыргызстанда болобу көп жаткандар, ошондой эле эфирдин убактына колдонуп атын эме салам туугандарыма, баарыңыздардын туткан, кармаган орозоңор, кылган ибадаттар, кылган жакшы иштериңер берекелүү Ороз айында кабыл болсун. Баарыңыздардын орозго маариф болсун. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Бирок бир адам калып калды окшойт, үйдө жеңе азыр келгенде. Жеңеңер жанымда. Бул жакта көрүп атат. Көрсө жеңе колдоп келген экен, коштоп келген экен. Ойлотпойм, үйгө баргандан кийин эфирди көрүп туруп, баарын айтып мага айтып койдуң. Бүгүн футбол эле ойноп келесиң го, ишке чыгып деп салам берип. Жаныңызда. Рахмат Темирлан мырза, чоң рахмат. Колуңуз камап коелу. Аллахым разы болсун, буюрса жакшылыктарды көп көрүшөлү. Ушул эфирлер мындай тарыхый эфир болуп, кийин кайталап 100 жыл, 200 жыл өткөндө биздин балдарыбыз көрүп,
биздин аталарыбыз чыгып алып алар деле каткырып отуруп ичкен деп алар да каткырып отурган жакшы заманда жашаган балдардан болсун. Ал эми биз эфирибиздин жүрүшүн устаздарыбызга сунабыз. Устаздардын узун кеби сиздер үчүн жан дүйнөңүзгө дары болсун.